Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мен программамды баштап жатып, бир-эки мындай сандар, цифралар менен баштагым келип жатат. Мына коронавирус деген бале азыр биздин өлкөдө көп болуп аткандыгын дайыма айтып келип атабыз. Мына акыркы эле маалыматтарды алып карасак, 2-3 күн мурун 300дөн ашып кетти. Ал эми мына бүгүн биз тартылып аткан учурда 270-280ге жетти дейт. Мунун өзү биздин эл сөзсүз түрдө сак болуш керек экендигин, экинчиден өкмөт жана дагы биздин медиктер эмнелерди айтса, ошолорду так аткарышыбыз керек экендигин айгинелеп көрсөтүп турат. А бирок биз эмнеге ошондой кылбай жатабыз? Дайыма биз ошо маселелерди көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Бул жолу биз ошол жанагы маршруттук кичи автобустар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биринчи кезектеги маселеси, алар кандай салып атат? Биринчиден, аз адамды салыш керек десе, аз адам салган жерлери жок. Экинчиден, кирген адамдын бардыгында маска болуш керек деген тартипти алар аткарып атабы? Мына мисалы үчүн мен бүгүн өзүм күндө түшчү маршруткага келип түштүм. Бир 10дон ашык адам түштү, бир топ жолго жүрдүк. Теңинен көбүндө маска жок. Ал эми айдоочу болсо, маскаңар жок экен, киргенге акыңар жок деген сөздү айтмак турсун ойлоп да койгон жок. Демек, бул маселени кандай кылышыбыз керек? Ал ошол эмне? Маршруттук автобусту айдагандар биздин мамлекеттин адамдары эмеспи? Же болбосо ошол өкмөт баш болуп, Бишкек шаарынын мэриясы чыгарган токтом, чечимдер алар үчүн аткарууга жатпайбы? Мына ушундай татаал, мындай сырт оңой көрүнгөнү менен татаал маселелер болуп турат. Биздин мына мен дайыма айтып келем, менде окуучуларым бар. Алар дайыма ушундай маселелерди жасап келишет. Маскадан сырткары ошол эле айдоочулар биз кыйналып кеттик. Акчабыз аз болуп атат, чыгымыбыз көп болуп атат деп 10 сомдукту 20 сомго көтөрүү маселесин дагы козгоп жатышат. Мен бул жерден бирдекени эле айткым келип атат. Көптөгөн адамдар жалпы планетада, анын ичинен биздин Кыргызстанда дагы жумуштары жүрбөй жатат. Жумушсуз калгандар бар. Мурда таап жүргөн акчалар өтө азайды. Бул жерден урматтуу маршрут айдоочулар, сиздер дагы өлкөнүн башына түшкөн акыбалды сөзсүз түшүнүшүңүздөр керек. Сөзсүз эле өз камын гана ойлогон адамдардын катарына кирбөөңөрдү мен суранат элем. Мына ушул маселелер боюнча биздин ошо менде окуп аткан жаш студенттер өздөрү, анан келечекте алып баруучу жакшы журналист болгусу келгендер, ошолор мына ушул маселени көтөрүп чыгышкан. Эмне деген натыйжа чыкты, эмне деген маселелер коюлду? Азыр сиздер менен чогуу көрөлү. Мен болсо сиздер менен коштошмокчумун. Аман туруңуздар. Азыркы абал оор деп айтышууда. Ошого жараша маршруткада адамдар маскасыз жүрүшөбү? Айдоочулар масканы талап кылышуудабы? Биргеликте көрөлү. Маска менен эле кирип аткандай кирип аткан. Кирип кеткен кишилерди мисалы кайра түш деп айта албайсыздар, мына кирип келейин деп атат, көрсө түш деп айтат. Биздемелерди баштап эле башты урута берет экенсиңер да адамдардын башын. Эмнеге маскаңыз жок маршрутка түшүп атасың? Кичи автобустардын айдоочулары жол керени 20 сомго көтөрүүлөр келип атат. Буга карата элдин пикири кандай? Ошондой болгон эле дурус болот го. 20 сом болгон нормальный болбу? Көтөрүлбөйт. Жок, конечно. Мен карындашым көтөрүлсө көтөрүлөт. Кымбат го? Негизи жумуш мындай бир маалда эле болбосо, атак мындай вообще эле жумуш болбой эле да кишиче сидене деле мындай толбой калып атат.